Мындан туура 6 ай мурда Бишкек шаарында, анын жаңы конуштарында 15 мектеп, бир балабакчаны куруу, аны кыска мөөнөттө пайдаланууга берүү милдети коюлган. Мына Бишкек мэриясы күзгө чейин бүтүрүүгө бардык аракеттерди жумшайбыз деп убадасын берип жатат. Курулушту өзүм да көзөмөлгө аламын. Бүгүн мамлекеттик тапшырма милдет толугу менен аткарылганын, кыска мөөнөттүн ичинде 16 билим берүү мекемеси курулуп бүтүп, пайдаланууга берилип жатканын жарык жүз кубануу менен билдиребиз. Социалдык объектилердин курулушу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун түздөн-түз жетекчилиги, катышуусу жана көмөгү менен жүзөгө ашырылды. Президентибиздин камкордугуна өзгөчө көңүл буруусуна ашыктанган куруучулардын кубаттуу армиясы бул милдет тапшырманы ийгиликтүү аткара алышты. Бардык билим берүү объектилери заманбап шартына ылайыкталып курулду. Жаңы мектептерде окуган окуучулар, алардын ата-энелери жана мугалимдер кубаныч сүйүнүчтөрү чексиз экендиктерин жетине албай билдиришүүдө. Борбор шаарыбызда жана жаңы конуштарда билим берүү мекемелери канчалык тартыш экенин, айрым мектептерде окуучулар 2-3 сменада жүргүзүлүп келгендигин жакшы билесиздер. Мына эми ушул мектептердин пайдаланууга берилиши менен аталган көйгөйлөр чечилип, жаңы 20 000 окуучу орун пайда болду. Жаңы пайдаланууга берилген билим берүү мекемелери башка мектептерден бардык жагынан кескин айырмаланат. Курулушта алдыңкы технологияларды колдонуу, анын өздүк наркын кыйла төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Жалпы $9 700 000 үнөмдөлдү. Ага да кошумча жаңы 3 мектепти курсак болот. Алтын Ордо конушунда 98 жалпы билим берүү мектеби 480 окуучулук орунга ылайыкталган. Имарат 3 кабаттуу, жалпы аянты 3521 чарчы метрди түзөт. Курулуш иштери үчүн Ак Бата жоопкерчилиги чектелген коомдук патриоттук уюму менен келишим түзүлгөн. Номер 98 мектептин негизги курулуш иштеринин аткарылышы 6 ай 10 күндө бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Ак Бата конушундагы номер 43 жалпы билим берүү мектебинин жаңы корпусу 1 кабаттуу. Анын жалпы аянты 651,71 чарчы метрди түзөт. Курулуш иштерин Сапатпром жоопкерчилиги чектелген коомдук патриоттук уюму аткарды. Номер 43 мектептин негизги курулуш иштеринин аткарылышы 5 ай 25 күндө бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Номер 35 орто мектебинин жаңы имаратынын жалпы аянты 933 чарчы метрди түзүп, спорт зал 2 блоктон, спорт зал менен жанаша жайгашкан жай жана азыркы турган мектеп менен залды бириктирүүчү жалпы тамбурдан турат. Аталган мектептин жаңы имараты 5 ай 5 күндө пайдаланууга берилди. Номер 10 орто мектебинин долбоордук кубаттуулугу 380 окуучулук орун, жалпы аянты 2369 чарчы метрди түзөт. Жумушту Аргын курулуш жоопкерчилиги чектелген коомдук патриоттук уюму алып барды. Бул мектеп 4 ай 15 күндө пайдаланууга берилди. Жал 29 кичи районундагы 140 орунду балабакчанын курулушу ушул жылдын 19 майында башталып, 8 сентябрында курулуш иштери аяктап, шаардын кичинекей тургундары үчүн эшигин ачты. Балабакчада ар бир тайпа үчүн өзүнчө оюн аянтчалары каралган. Балабакча 3 ай 20 күндө пайдаланууга берилди. Мурасордо конушундагы номер 99 мектеби 1600 окуучунун билим алуусу үчүн ылайыкталган. Имарат жертөлөөсү менен 2 кабаттан турат. Жалпы аянты 8666,94 чарчы метрди түзөт. Жердин аянты 2,6 гектар. Мектептин курулушун Ясин курулуш жоопкерчилиги чектелген коомдук патриоттук уюму жүргүздү.
Номер 99 мектептин негизги курулуш жумуштары 6 ай 10 күндө ишке берилди. Номер 40 орто мектептин жаңы имараты 500 окуучулук орунга эсептелген. 3 кабаттуу, жалпы аянты 4137 чарчы метрди түзөт. Мектепте 18 окуу класстары, спорттук зал, жыйындар жайы, медициналык, санитардык бөлмөлөр жайгашкан. Орто мектеп 4 ай 12 күндүн ичинде пайдаланууга берилди. Номер 6 мектебинин жаңы корпусу 3 кабаттан турат. Долбоорлонгон корпустун жалпы аянты 2040,1 чарчы метрди түзөт. Мектеп 620 окуучулук орунга ылайыкталган. Курулуш иштерин Капитал курулуш жоопкерчилиги чектелген подряддык уюму жүргүздү. Бул мектеп 4 ай 12 күндүн ичинде пайдаланууга берилди. Номер 76 мектеп 360 окуучулук орунга ылайыкталган. Имараттын конструкциясы 2 кабаттуу, жалпы аянты 2341 чарчы метрди түзөт. Мектепте спорттук зал, заманбап талаптарга жооп берген компьютердик класстар бар. Курулуш иштерин Арай жоопкерчилиги чектелген коомдук подряддык уюму жүргүздү. Бул мектеп 5 ай 28 күндө бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Номер 75 мектеп лицейи 550 окуучулук орунга эсептелген. Жалпы аянты 5607 чарчы метр. Музыкалык класстын жалпы аянты 424,18 чарчы метрди түзөт. Курулуш иштерин Эталон Винспецстрой жоопкерчилиги чектелген коомдук подряддык уюму жүргүздү. Номер 75 мектеп лицейи 4 ай 12 күндө ишке берилди. Номер 20 мектептин кошумча имараты 500 окуучулук орунга ылайыкталган. Имарат 3 кабаттуу, жалпы аянты 5035 чарчы метрди түзөт. Мектепте окуу класстары менен биргеликте спорттук зал, жыйындар жайы, ашкана, ийримдер үчүн бөлмөлөр бар. Курулуш иштерин Авангард стиль жоопкерчилиги чектелген коомдук подряддык уюму жүргүзгөн. Билим берүү мекемеси 4 ай 20 күндө пайдаланууга берилди. Көлмө конушундагы номер 78 мектебинин жаңы корпусу 380 окуучулук орунга эсептелген. Имарат 2 кабаттуу, жалпы аянты 2309 чарчы метрди түзөт. Курулуш иштерин Капитал Билдинг ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомдук подряддык уюму жүргүздү. Номер 78 мектеп 5 ай 2 күндө ишке берилди. Агордо конушундагы номер 102 мектеп 750 окуучулук орунга ылайыкталган. Имарат 3 кабаттан турат, жер төлөөсү менен жалпы аянты 5766 чарчы метрди түзөт. Fiesta Trade.com жоопкерчилиги чектелген компаниясы курулуш иштерин жүргүзгөн. Номер 102 мектеп 6 айда пайдаланууга берилди. Ак Босого конушундагы номер 101 мектеби 660 окуучулук орунга ылайыкталган. Жалпы аянты 5022 чарчы метрди түзүп, 2 кабаттан турат. Курулуш иштерин Эталон Винспецстрой жоопкерчилиги чектелген компаниясы курулуш иштерин жүргүзгөн. Бул мектеп 6 ай 20 күндө курулду.
Рухий Мурас конушундагы номер 100 орто мектеби 700 окуучулук орунга эсептелип 3 кабаттан турат. Анын жалпы аянты 5519 чарчы метрди түзөт. Рамзан жоопкерчилиги чектелген коому подряддык уюму курулуш иштерин жүргүздү. Орто мектеп 6 ай 13 күндө курулду. Туңгуч Кичи районундагы номер 73 мектептин жаңы имараты 3 кабаттуу окуу корпусу 525 окуучулук орунга эсептелген. Жалпы аянты 4652,3 чарчы метрди түзөт. Курулуш иштерин Адистрой жоопкерчилиги чектелген коому подряддык уюму жүргүздү. Бул мектеп 6 ай 2 күндө курулду.